аттестат алса болот. Жүрөктү ооруткан бир көйгөй бар да. Менин байкашымча эмнегедир акыркы учурда бул жеке мектеп деп айтайынчы, частный мектептер, школалар бир садик для взрослых, бир чоңдор үчүн, бир 7-8 жаштан баштап теги 16 жашка чейинки балдардын барып келип аткан бир бала бакчасына айланып бараткандай да. Эмнегедир баягы мындай частный жакта ооба эми эртең менен тамагын берет, түштө тамагын берет, бир кружокко алып барат экен. Ооба, бирок билим жаатында ошол балдардын саны азайып кетпесин деп эле бала канчалык деңгээлде дагы бир артка кетип атса дагы көз жумуп коймой жакшы эле окуп атат, баары эле сонун деп атып эле 11-класска чейин алып келет. Частный мектептерде ошончо акча коротосуң, анан биз ойлойт экенбиз университетке кептеп тапшырып калсак. Анан албетте частный мектепте акча менен окуп келип турат. Университетке келгенде эмне кылабыз? Контрагына жараша тандайбыз. Ал дагы контрагы менен өтүп кетет. Аягы келип эле бир кесипти аркалайт. Анан жумуш издейт.